Кыргызстанда коронавирус жуккан 19 жаңы учур катталды. Бул тууралуу маалымат жыйында Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. 2020 жылдын 15 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 19 түрүн каттадык. Бишкек шаарынан 5, Ош шаарынан 12, Ош областында 2 бейтап бар. Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы учуру ошентип 449 учуруна жетти. Анын ичинде Жалал Абад областында 93, Ош областында 130, Ош шаарында 71, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 82, Баткен областында 5, Нарын областында 34, жана Ысык Көл областында 6 бейтап дарылануу учурунда. Үсөнбаевдин айтымында бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда дагы 15 медицина кызматкеринен коронавирус инфекциясы аныкталган. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 15ти түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3, Ош областында 2, Ош шаарында 10 учур катталып турат. Жалпысынан республика боюнча ушу эпидемияга каршы күрөш башталгандан бери медицина кызматкерлеринин арасында 98 учуру катталып жатат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин маалыматы боюнча стационарда 366 жаран жатат. Анын ичиндеги 11 бейтаптын абалы учурда оор деп бааланууда. Стационарда 366 бейтабыбыз калды. Оор абалда турган 11, ошонун ичинен жандандыруу бөлүмдөрүнө реанимацияга коюлгандары 7 бар. Орточо абал жана канааттандырары тургандары 355, жалпы чыгарылгандардын саны 78ге жетти. Каза болгондор 5 менен туруп атабыз. Мындан тышкары бүгүнкү күнгө карата ооруканадан бул илдетти жеңип чыккан 7 бейтап чыгарылган. Бир сутка ичинде жалпысынан 7 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Кечээки күнү Ош шаарынын областтык ооруканасынан 2 бейтап, Бишкек шаарынан 5 бейтап, кайталанган алынган анализдердин жыйынтыктары терс чыгып, аман-эсен сакайып, жакшынакай үйүнө узатылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпысы 78 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылып, сакайып, жакшынакай баягы күнүмдүк жашоосуна барды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 15 апрелде Жогорку Кеңештин отурумуна катышып, коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөдө түзүлгөн кырдаал тууралуу сөз сүйлөдү. Анда Жээнбеков күнүмдүк турмуштагы ыңгайсыздыкка карабай, айрым аймактардагы өзгөчө абал режимин узартуу жана киргизүү эң зарыл кадам экенин белгиледи. Урматтуу мекендештерим, биз үчүн эң кымбат нерсе бул жарандарыбыздын ден соолугу жана өмүрү. Адамдардын саламаттыгын коргоп, өмүрүн сактап калуу үчүн бардык чараларга барабыз. Азыр коронавирус илдетине каршы вакцина табыла элек. Коомдун бул илдеттен коргоп калуунун бир гана куралы санитардык гигиеналык талаптарды аткаруу жана бекем тартиптүү сактоо болуп турат. Жарандарыбыз өзгөчө кырдаалдын жана өзгөчө абалдын эрежелерин сактаган үчүн кырдаалдын мындан да курчуп кетишине жол берилген жок. Азыр өзгөчө абал режимин алып таштасак, медиктердин күнү-түнү жасаган мээнети, тартип сакчылардын эмгеги, жалпы коомубуздун буга чейин жасаган аракеттери текке кетет. Күнүмдүк турмуштагы ыңгайсыздыкка карабай, айрым аймактардагы өзгөчө абал режимин узартуу жана киргизүү эң зарыл кадам. Ошондой эле мамлекет башчы азыркы кырдаалда эч ким колдоосуз калбай турганын айтты. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, бүгүн биз баардыгыбыз бир кайыктабыз. Азыркы кырдаалда эч ким колдоосуз калбайт. Муктаж болгондорго жардам берүү учурдагы эң көйгөйлүү милдет катары аныкталган. Мамлекет тарабынан жасалчу социалдык коргоонун бардык механизмдерин колдонобуз. Аялуу катмардагы жарандарды мүмкүн күнүмдүк тамак аш менен камсыз кылуу маселесин чечебиз. Пенсиялар, жөлөк пулдар, айлык акылар сакталат, өз убагында берилет. Өкмөт бул багыттагы иш-чаралар үчүн зарыл болгон резервтердин баарын колдонууга мүмкүнчүлүгү бар. Сөзүн жыйынтыктап жатып, президент кыргызстандыктарды мамлекеттин, балдардын келечеги үчүн ынтымакка жана биримдикке чакырды. Президент катышкан бүгүнкү парламенттин жыйынында вице-премьер-министр Аида Исмаилова, саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов, Жогорку Кеңештин жаңы депутаттары Айгерим Бешимбаева менен Самат Ибраевдер ант беришти. Айгерим Бешимбаева Республика Ата журт, Самат Ибраев КСДП фракциясынан депутат болуп келди. Бешимбаева буга чейин вице-премьер-министр болуп дайындалган Аида Исмаилованын ордуна. Ал эми Самат Ибраев Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациясы
коррупциялоо боюнча айыпталган Осмонбек Артыкбаевдин ордун ээледи. 15 апрелде Жогорку Кеңеш Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда жарыяланган өзгөчө абалды 30 апрелге чейин узартууну жана Нарын шаары менен Ат Баш районуна да ушундай режим киргизүү боюнча президенттин жарлыгын карап, аны жактырды. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков тиешелүү жарлыкка 14 апрелде кол койгон. Урматтуу депутаттар, токтом долбоору менен тааныштыңыздар. Эгерде суроолор болбосо, токтом долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 111, каршы жок баары 111, катталды 120. Токтом долбоору урматтуу депутаттар кабыл алынды. Рахмат. Өлкөдөгү өзгөчө абалды узартууну талкуулоо учурунда депутаттар бир катар суроолорду узатышты. Анда эл өкүлдөрү чет жерде калып калган кыргыз жарандардын маселе болуп жаткандыгын айтышып, өкмөттүн маалымат талап кылышты. Ал эми биринчи вице-премьер-министр чет өлкөдөгү мекендештерди алып келүү максатында иштер жүрүп жаткандыгын айтты. Мына 11 апрелге Новосибирскиден рейс даярдалып уча турган болуп аткан, сүйлөшүлгөн болчу. Анан кандайдыр бир себептерден авиакомпания макул экен, мына аба кызматкерлери сүйлөшө албай, анан кийин летчиктердин арасынан отказ берип койду деген маселе айтылып, анан кийинке жылып калды. Ал ат менен болгон жок, кийинке жылып калды. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бүгүн эртең чечилип калышы мүмкүн. Ал эми Республика Ата журт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев мурунку кесиптеши учурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаиловага кайрылып, тез арада ишке киришүүсүн айтты. Аида Жакшенбаевна, азыр президент айтты, ар бир күн, ар бир саат өтө маанилүү. Сиз эми кече келдиңиз, бирок ага карабай, преемственность болуш керек, батыраак иштеңиз. Сиз депутат эмессиз уже, сиз член штаба, сиз өкмөттүн мүчөсүсүз. Обращение кылып атасыз. Куатай Ильич айтып койсоңуз, обращение болбойт. Штабтын өзүн болот, сиз соц тармактан өзүңүз обращение кылып атасыз. Андай эмес. Батыраак мындай жумушка киришсеңиз, сиз фракциянын эмесин уят кылбай батыраак. Ал арада эл өкүлү Рыскелди Момбеков өкмөттүн шалаакылыгынан коронавируска каршы күрөшө турган 98 дарыгер өмүрү менен күрөшүп калды деген пикирин айтты. Урматтуу жана кээ бир менен урматсыз кесиптештерим, ушундай улуу күнү уят ишке барбасаңар болот эле. Ушул өкмөткө бооруңар ачып атат да. Жан тартып атасыңар. Карапайым калктыга деле жаныңар ачып койбойбу? Ушул өкмөттүн шалаакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Ушул өкмөттүн шалаакылыгынан го. Улуу ата мекендик согушта штрафной батальон деген болгон. Куралы жок согуш кайдаган. Алар жок болгончо биз октолуп алайык деп. Врачтарды ошентип алды кайдады. Анан ар бирде 200 миңден кенемте пул дейт. Бул келеке пул да. Келеке пул да. Анан дагы комиссия түзөбүз дейт. Токтоткула комиссиясын. Урматтуу өкмөт. Дача суу эмес да бул силерге комиссия түзүп, ар бирин иликтеп чыга тургандай. Алар врачтар ыйлап атат. Ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар. Убакыт келет, баарыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Ушул эле жыйында сөз сүйлөп жаткан депутат Тазабек Икрамов постторду депутаттардан өткөрмө уруксаат кагазын сурап жаткан учурлар болуп жаткандыгын айтып нааразы болду. Бүгүнкү күнү мына комендантка сурада бүгүнкү күнү мына ушундай положенияда кимдерге пропускасы жок машинасында өздөрүнүн удостоверениясы менен 24 саат жүрө алса болот деген кимдерге уруксат бар? Машиналарын текшербейт деген. Конституциянын кайсы беренесинде жазылган? Жооп берип койсоңуз. Тазабек Икрамович, ушул тиги өзгөчө абал мыйзам, конституциялык мыйзам негизинде Жогорку Кеңештин депутаттарга жана дипломатический статус ошо алынган дипломаттарга ошондой эркин жүргөнгө 24 саат ичинде болот. Ал эми эл өкүлү Исхак Масалиев парламентке бир катар сунуштарды келтирип, Кыргызстан парламенттик башкаруу, ошондуктан Жогорку Кеңеш толугу менен координацияны өз мойнуна алышы керек деген пикирин айтты. Мен бир-эки пикирим бар, бир-эки ойлорум бар, ошону сиздер менен бөлүшкөнү туура таптым. Биринчиден, Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасы парламенттик башкаруу деп эсептелет. Ошол себептен биз тез арада Жогорку Кеңеш толугу менен координацияны өзүнүн мойнуна алыш керек. Штабтын жетекчиси, премьер, президент менен эмес, башка чет өлкөлүк мамлекеттердин алдына отчет бербей, биринчи кезекте Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында күнүгө келип туруп маалымат бериш керек. Биз керек болсо бардык кадамдарды жасашыбыз керек. Ошондо биз чыныгы парламенттик республика болобуз.
Коменданттык сааттын мөөнөтү 2 саатка кыскарды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Орозалиев онлайн брифинг учурунда билдирди. Өзгөчө абалдын узартылышы шаар жарандары үчүн көп кыйынчылыктарды жана ыңгайсыз абалды жаратат. Ошондуктан өзүмдүн буйругу менен коменданттык сааты 2 саатка кыскарттым. Башкача айтканда, мындан ары коменданттык саат кечки саат 21:00дөн эртең мененки саат 6-га чейин болот. Ошончо да карантин талаптарын сактоодо жана коменданттык сааттын убагында тартип бузууларга жол бербөө үчүн катуу чаралар көрүлөт. Мындан тышкары ал Бишкек шаарында коменданттык саат мөөнөтү кыскарган менен коронавирустун алдын алыш үчүн чектөөлөр мурдагыдай тартипте улана бере турганын кошумчалады. Кошумчалай кетсек, өзгөчө абал учурунда коменданттык сааттын убактысын 2 саатка кыскартуу тууралуу буйрукту 14 апрелде Жалал Абад комендатурасынын башчысы Жеңиш Жоробеков менен Ош комендатурасынын башчысы Малик Нурдинов да чыгарган.